саламатсыңбы урматтуу көрөрман, азыр жаамгыр жаап атат, ошондуктан микрофонду жакыныраак алганга аргасыз болдум, үн жакшылап жазылсын деп. Негизи ошо бүгүнкү мен өз оюмду бөлүшөйүн деп жатам. Бул оюм эмне боюнча? Оюм мета мамлекет боюнча. Бизде дүйнө жүзүндө абдан көп улуттук мамлекеттер бар. Ар бир мамлекет өзүнчө мамлекеттик чек арасы бар, өзүнчө мыйзамы бар, өзүнчө ички калктын маданияты, тили, өзгөчөлүктөрү бар. Бирок ага жараша баягы бүт өлкөлөр бири-бири менен кандайдыр бир деңгээлде карама-каршы. Эгерде мисалы үчүн сен кандайдыр бир деңгээлге жетип, ошо дүйнөнү көргүң келип, башка өлкөлөргө барып келгенди кааласаң, бул жерден көп маселелер жаралат, көп мындай түйшүктөр, бөгөттөр коюлат. Ошол нерсени жеңиш үчүн негизи адамзат бул ДНКсы бүт улуттардыкы 98-99% бири менен келишет да, бирдей. Тилекке каршы ошо мээдеги турган өзгөчөлүктөр бул тил, маданият, мыйзам, мамлекеттик түзүлүш, тарых тилекке каршы ушундай жалпы дүйнөлүк мындай тынчтыкка чоң бөгөттөрдү түзөт. Ушуну жеңиш үчүн кандайдыр бир мета мамлекет куруш керек деп ойлойм. Бул деген эмне боло алат? Бул деген бүгүнкү күнү ошол эл аралык уюмдар, эл аралык транснационалдык, трансулуттук корпорациялар ушундай кандайдыр бир ишти алып барышат да. Көп ар кандай ошол өлкөлөрдө өзүнүн филиалдары бар, бранчтары бар да. Өкүлчүлүктөрү, ушул өкүлчүлүктөр аркылуу кандайдыр бир жалпы дүйнөнү бириктирет. Негизи, эгерде мета мамлекетти курсаң, бул мета мамлекетте өзүнүн мамлекеттик конституциясы болушу мүмкүн, өзүнүн визасы болушу мүмкүн, өзүнүн арзан кичинекей салыктары болушу мүмкүн. Бирок ошону менен бирге анын жараны болсоң, анын кошумча мындай ага кошулсаң, кайсы өлкөгө барбайсың, ошол аякта өкүлчүлүгү болсо, ошол өлкөдө ошол мамлекеттин өзүнүн кызматтарын алсаң болот деген ой бар да. Ал деген кандайдыр бир сага виза, ошол мамлекеттин ичине кире турган, бара турган мамлекет ичине виза жасашы мүмкүн. Жана ошол бүт дүйнөнү сенин мекениң катары бекитип берсе абдан жакшы болот да. Ушул дүйнөлүк ушундай мамлекетти түзүү кимдин колунда? Ушуну ким түзө алат? Дүйнөнүн либертариандары, бай адамдары, акылдуу адамдары бириксе, ушундай мамлекетти түзө алат. Бул деген кандайдыр бир убактылуу саясий күч болбош керек же убактылуу кыймыл болбош керек. Бул деген чыныгы мамлекеттей болуш керек. Ошол кээде ошол кишилер айтат да, мамлекет бир аз баягы эркиндикке мындай карама-каршы келген түшүнүк деп айтат да. Бирок кандай десең дагы, негизи эркиндик бул жоопкерчилик. Сен деген өзүң мындай ар намысың бар, эркиндигиң бар, бирок ошону менен кандайдыр бир деңгээлде баары бир өзүңдүн туугандарыңабы, жакындарыңабы, тегерегиңе, сен иштеп аткан мындай жумуштагы жааматтагы кандайдыр бир алардын астында жоопкерчилигиң бар. Демек, бул деген жоопкерчиликти дүйнөлүк жоопкерчилик, дүйнөлүк мындай ак кыймыл түзсө, дүйнөлүк ошол тынчтыкка алып келсе, дүйнөлүк мындай мамлекеттерди келечекте бириктирүүчү, адамзатты бир эли кылуучу келечекте ушундай кыймыл түзсө, бул абдан жакшы болот да. Ошону менен ушундай кыймыл улутту жок кылбайт. Ушундай кыймылдын ичинде улуттун өзүнүн мааниси сакталат. Бир гана бул деген көбүнчө тынчтыкка алып бара турчу жана көп азыркы дүйнөдөгү жаралган маселелерди чечкенге ушуну шарт түзүүчү кыймыл болмок. Ушундай оюм бар да. Албетте, кандай дейсиңер, оюңар кандай? Макулсуңарбы, каршысыңарбы? Ушул улут ушундай мамлекетти, дүйнөлүк мамлекет сакталат дейсиңер же жок болуп кетет дейсиңерби? Мага сын сөзүңүздөр барбы? Комментарий жазгыла. Баарлашалы, сүйлөшөлү.